Акыркы мезгилдери Жалал Абад шаарында учурунда тазалыкка терең көңүл бөлүнбөйт, таштандылар учурунда алынбайт деген маалыматтар байма-бай социалдык тармактардан чыгып келет. Бүгүнкү күндө биз дал ушул ишкананын жүргүзүп жаткан ишине, тазалык ишканасынын жүргүзүп жаткан ишине сара эсеп салууну туура көрдүк. Азыр биз ошол ишкананын ичинде турабыз. Бул ишканада учурунда 15 техника болсо, атайын техника болсо, анын 8и гана бүгүн таштанды алуу үчүн шаарга ишке чыгат. Айдоочусу айдап, андан калган башка техникалары азыр өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай керексиз абалга жеткен. Бул жерде тетиктерди алып келүү үчүн Ошко же Бишкекке атайын заказдын негизинде гана алып келинет, бирок ошентсе дагы баягы эскини жамагы чейин эсин кетет болуп, бир техниканы жамоо үчүн бир топ акча каражат кетерин дагы бул жердин жетекчиси кабарлап келет. Өзүңүздөр көргөндөй, бүгүн техникаларыбыз бузулуп, техникалар күндө бузулуп келип, кайра буну оңдоп, запчастин таап, мына жарымы Кытай мамлекетинен келген техника, жарымы ушу Советский Союз малынан калган автопаркты жаңылап алмайынча ушул проблемадан биз арылбайт окшойбуз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп жатканыңыздардай азыр уста бул унаны, атайын унаны тазалап атат. Зил 130 экен. Жылы бул Советтер Союзуна таандык болуш керек, Канчанчы жылкы? 80. Азыр мисалы оңдогонуңуз менен бул канча жүрөт? Кудай билет. Колундан келишче оңдоп атабыз. Эми 3-4 күн жүрөт, дагы бузулуп, техника темир экен да бул. Бу гарантия бере албайбыз буга. Жүрүү мынча жүрөт деп. Оңдой берип жадап кетсеңиз керек эди. Уже көрөсүз. Акыбалды караң. Вактыда алынмай калса аларам яман көрөт да. Биз эми аларга түшүндүрөбүз, туура түшүнгүлө, машиналар техника эски бузулуп, андай болот деп түшүндүрүп, илажы барыча түшүндүрүп атабыз аларга. Аларам кааламайт ошол эшигин тагында мусор толуп жатып сасып жатканын аларам кааламайды. Аларды ham түшүнүш керек. 6 айдын ичинде 2 жолу жетекчиси алмашкан тазалык ишканасынын бүгүнкү күндөгү абалы көңүл жылытарлык эмес. 100 миңден ашуун калкы бар кала үчүн болгону 14 унанын 8и гана иштейт. Алар да күнүмдүк ремонт иштеринен ийгиликтүү чыкса, ал эми жумушчулардын жетишсиздиги бул өзүнчө бир чоң маселеге айланган. Биздин 31 жумушчубуз бар. Şu көчөгө чыгып мусор тазалай турган 31 жумушчу. 31 жумушчудан 16 жумушчу ишке чыгып атат. 14 жумушчу ишке чыкпайт. 10 вакантный местабыз бар. 10 вакантный местабыз бар. Мына бүгүнкү күндө центр занятостьга бердик. Соц тармактарга чыгардык. Айлыгын жакшы. Буга чейин 8 миң алчу экен, азыр 12 миң айлык алышат экен. Центр занятости аркылуу алса турган болсок, ал жерде жакшы долбоор бар экен, 2 миң сом кошуп бере турган. Ошондо 14 миң сомдук айлыгы бар. Көп жумушчулар ошол жаңак тергени башка кылган чыгып кетишет экен. Азырынча болгон мүмкүнчүлүк менен ишти баштаган жаңы жетекчи чүйдөгенде эле техника каражаттарын алуу максатында 2 долбоорду ишке ашыруунун аракетин көрүүдө. Областтык өнүктүрүү фондуна 5 техника алып берүүгө проект жаздык. Анан экологияны коргоо фондуна дагы 5 техника жазып, полигонубузду тосмоло бергенге, рекультивацияга проект жазып атабыз. Өтүп калса, бул абдан биздин шаарыбызга жакшы жактарын пайдалуу жагы болмок да. Белгилей кетсек, аталган ишканага акыркы жолу мындан 2 ай мурда жаңы 2 дана техника демирчүлөр тарабынан белекке берилген. Бирок ал менен маселе чечилген эмес. Учурда эскини жамаганча эсин кетет болуп, мындагы айдоочуларда күндө техникаларды оңдоп түзөөдөн тажап калгандыктарын жашырышпайт. Буйруса Жалал Абад облустук өнүктүрүү фонду тарабынан долбоор колдоо тапса, жакынкы айларда тазалык ишканасы атайын жаңы унаалар менен толукталмакчы. Ага чейин мекеме жетекчилиги шаар тургундарын жаралган убактылуу ыңгайсыздыкты түшүнүү менен кабыл алууга чакырат. Улкан Кожоева, Чыңгыз Абдыкадыров, жаңылыктар үчүн.